Жаңы жыл жана жаңы жылдык эс алуу. Capital бүгүнкү жаңы жылдык чыгарылышында кышкы активдүү эс алуу канчага турарын санап берет. Ошондой эле бул чыгарылышта Кыргызстандагы эң перспективдүү бизнес тоо туризми жөнүндө сөз кылабыз. Албетте, тоо туризми дегенде азыр баарыбыздын эсибизге лыжа мезгили түшөт да. Айтмакчы, Кыргызстандагы Каракол лыжа базасы Кымышы чөлкөмүндөгү мыкты делген 15 базанын катарына кирген. А бирок жайында тоо десе жайлоо, салкын аба, кымыз дестейбиз. Демек, кыргыз тоолордун потенциалы бир мезгилдик эмес экен да. Ал эми мына ушул потенциал канчалык колдонулууда жана анын өнүгүүсүнө кандай шарттар керек? Capitalдын жаңы жылдык чыгарылышында кыргыз тоолорунун бизнес потенциалы жөнүндө болмокчу. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда болду, жаңы жылдын эртеси дагы болду дегендей, узак эс алууга чыккан кыргызстандыктар эми убактысын кантип өткөрүү жөнүндө ойлонуп жатса керек. Албетте, эс алуунун эң популярдуу бекер түрү бул телевизор тиктөө же виртуалдуу дүйнөдөгү баарлашуу. Ал эми көңүл ачкысы келгендер бири-бирине конокко барып, болбосо кафе ресторандарда көңүл ачышат. Эс алуунун дагы бир бекер, бирок пайдалуу түрү бул китеп окуу. Жок, кышкы эс алууну пайдалуу, алды менен ден соолукка пайдалуу өткөрөм десеңиз, анда бутуңузга лыжаны байлап алып, тоону көздөй жөнөсөңүз болот. Айтмакчы, лыжа, сноуборд жана башка шаймандарды арендага алган арзанга түшөбү же сатып алган оңбу? Сатып алуу менен аренданын ортосундагы айырманы элдик экономика рубрикасынын автору Русланбек Акимханов эсептеп чыккан. Аппак сенде гана жыргал бар деп кичинекейибизди күшүгөнүбүзгө карабастан бир күн кечке чанатып ойнор элек. Бүгүн болсо баарыбыз жактырган кышкы эс алуу жөнүндө сөз кылабыз. Жаңыдан үйрөнүп жаткан жана кышкы спорттун кайсы түрү менен алектенерин билбей турган спорт сүйүүчүлөр прокатка эле алып турган оң болот. Борбор калабыздын студенттери бүгүн тоого атайын эс алуу үчүн келишиптир. Бирок кышкы спортко көп убакыт бөлө албагандыктан прокатка алып эс алуу аларга туура дешет. Бардык бүгүнкү чыгашасы 1,5 миң сомго жакын болду. 2 айда бир келсек, кышында бир 2-3 жолу келсек, ал прокатка алган оң болуп калат. Ал эми көптөн бери алектенген жана тез-тез эс алууга чыгып тургандар жаңы эле сатып алганы туура болот. Анткени биринчиден бул финансылык жактан пайдалуу, экинчиден бул спорт түрүндө өнүгүү, прогресс болот. Шерзотбек жана Эмирлан достору менен 4 жылдан бери сноуборд менен кызыгып келет. Бул спорт түрү аларга жакканын түшүнгөндөн кийин жайкы маалда бул сноуборд доскаларын 2 эсе арзан сатып алганын айтышат. Анткени ал учурда чоң скидка болуп, арзандатуулар болуп турат. 4 жыл кетет бул сноуборд колдонгонубузга. Биз скидка менен 15 миң сом алабыз да. А бул жакка прокатка алганда ар бирибиз 500 сомдон төлөп жүрмөкпүз. Биз сезонго постоянно тез эле келип турабыз, бул жакка ошон үчүн сатып алган бизге выгодныйраак болот. Адистер такай ынандырып келишет. Коопсуздукка дайым чоң маани берүү керек деп. Жаңы үйрөнүп келе жаткандарга сөзсүз түрдө профессионалдардан үйрөнүп, коопсуздук эрежесин сактоо керек. Жаңы үйрөнүп келе жаткандарга дагы бир маанилүү кеңеш спорттук куралдарды ийкемдүүлүгүнө көңүл буруу керек. Главным в подборе лыжного снаряжения является, собственно, одним из главных вещей. Это ботинок, правильно подобранный ботинок. К сожалению, все больше людей. Спорттук куралдарды сатып алууда эң башкылардын бири бул туура ботинканы тандап алуу. Өкүнүчтүүсү, көптөгөн адамдар туура эмес ботинкаларды сатып алууда. Мисалы, көбү бир размер чоң ботинканы алуу керек деп жаңылыштуу ойлоп туура эмес сатып алышат жана жаракат алуусунун себеби дал ошондон болот. Эң азынан тебүүнүн сапатына таасир этет. Ошондуктан эгерде кышкы эс алууда активдүү эс алууну чечсеңер, анда биринчи кезекте туура ботинканы тандоодон баштоо керек. В первую очередь с ботинком, потом все остальное снаряжение подбирать. Спорттук куралдарды сатып алуудан мурун өзүңүздүн бул спорт түрү менен кызыгуу даражаңызды анализдеп көрүңүз. Албетте, канчалык тез алектенгениңизге да көңүл буруу керек. Кээ бирде улам сайын прокатка алгандан көрө дароо эле сатып алган пайдалуураак болот. Кышкы эс алуу бул таза абада көңүл ачуу гана эмес, бул адегенде ден соолукту чыңдоо эмеспи. Болгону гана каалаган спорт түрүн тандоо керек. Лыжалар орточо 12 миң сом турат, лыжанын таякчасы 1200 сомдон, жана лыжанын ботинкасы 8 миң сом турат. Ошентип 21200 сом болот. Жаңы сноуборд орточо 20 миң сом турат. Атайынанын ботинкалары 8 миң сом турат. Жыйынтыкта 28 миң сом болот. Жаңы конькилер болсо 2 миң сом турат. Эгерде улам сайын прокатка алып турсак, анда лыжа менен сноубордко күнүнө 500 сомдон төлөп туруу керек. Конькинин бир күндүк прокаты 300 сомду түзөт. Эми жаңы жабдуулар сатып алынса, канча күндүк прокат чыгашасы менен жабыларын эсептеп чыгалы. Лыжанын баасы орточо 43 күндө чыгат, сноуборд 56 күндө, коньки болсо 1 жуманын ичинде эле. Эгерде кышкы эс алуу сезону 1 декабрдан марттын аягына чейин уланса, жана сиз лыжа тебүү үчүн 4 жолу гана барсаңар, анда 10 жылда гана баасын актай аласыңар. Албетте, мындай учурда прокатка гана алган оң болот. Кышкы сезондо айына 2-3 жолу барып турсаңар, жана бир сезондо 12 жолу барган болсоңор, анда баасын 3 жылдын ичинде актайсыңар. Мындай учурда албетте сатып алган туура болот. Анткени эң биринчи бул жабдууга көнүп алгандыктан тебүүнүн
сапаты да жакшырат. Сноубордчулар негизинен лыжа тебүүчүлөргө караганда активдүүрөөк болот. Ал эми сноуборд тебүү үчүн сезондо 4 жолу гана барсаңар, анда баасын 14 жылда гана актайсыңар. Сезондо 12 жолу барсаңар, анда 5 кышкы сезондо баасын актап коесуңар. Конькилерди болсо айына 2 жолу гана тебүүгө барсаңар дагы бир сезондо гана өзүнүн баасын актап коет. Бул спорт куралдарды сатып алуудан мурун буларды тебүүнү үйрөнүү өтө маанилүү. Анткени эң аз дегенде бул кымбат баалуу спорт куралдарды сындырып аласыздар, болбосо ден соолугуңарга зыян келтирүү мүмкүн. Кыргызстанда тоо туризми, тактап айтканда кышкы активдүү эс алуу туризми соңку жылдары активдүү өнүгүп жатканы байкалат. Бирок тилекке каршы азырынча бул тармактын потенциалы канчалык колдонулуп жатканы, бул кызматтын колдонуучуларынын канчасы чет элдик туристтер, канчасы кыргызстандыктар экени, деги эле бул тармакта канча каражат айланып жүргөнү жөнүндө так маалыматтар жок. Ал эми бул тармактын потенциалын толук колдонууга алды менен инфраструктуралык шарттардын жетишсиздиги тоскоол болуп жатканы айтылат. Рустам Исаев 20 жылдык тажрыйбасы бар лыжачы. Буга чейин уул кыздарын лыжага тургузуп, эми неберелерин үйрөтүүдө. Адатта чет элдиктерге тиешелүү болгон активдүү эс алуу маданияты эми жергиликтүүлөр арасында дагы жайылып бара жатканы абдан жакшы көрүнүш дейт. Тоо лыжа спорту чынын айтчу болсок абдан кымбат да. Муну баардыгы эле ошого мүмкүнчүлүктөрү жок. Мисалы үчүн бир киши башына бул жерде чоң кишиге 700 сом тепкен үчүн эле, балдарга 500. Андан башка дагы лыжа, анда эгер прокат калсаң, бу дагы кымбат. Чыгылып ар ким эле мындай мүмкүнчүлүгү жок. Бирок активдүү эс алуу арзанга турбасын айтат. Эки небересинин шаймандарынын арендасы, ски пасстар болуп, бир күндүк эс алуунун баасы 5000 сомго чыккан. Лыжный базалар көбөйө баштады да. Караколдо, мына Чүй борунда эле бир баягы 25 дейби, 22 деп ушундай көп экен да. Өзгөчө мына буга биздин өзүбүздүн жергиликтүү адамдарыбыз да катыша баштады. Кыргыздар да мисалы үчүн. Бул адамды кубантат. Спорттун, балким жөн гана активдүү эс алуунун бул түрү Кыргызстанда кеңири жайылып жатканын далилдеген таксандар азырынча жок. Бирок негиздүү далилдердин бири бул жыл сайын жаңыдан ачылып жаткан лыжа базалар. Мындан 1 жыл мурун ачылган Чуңкурчак базасынын директору Александр Бридис алгачкы жылды чыгаша менен жапканын айтууда. Бирок буга карабай жаңы аркан жолдорду тоо чокусуна чейин тартып, бери дегенде эле 5 жылдык курулуш иштерин пландашууда. У нас перспектива строительства минимум 5 лет, это дополнительные канатные дороги. Тиги чокуга чейин көтөрүлөбүз. Бул трасса албетте ишенимдүү лыжачыларга арналат. Бул аркылуу чет элдик лыжа сүйүүчүлөрдү тартууга аракет кылабыз. Для людей, которые уверенно катаются. Санте О Түштүк Кореядан келген. Кыргызстандын лыжа базалары Швейцарияныкынан кем калбасын айтып суктанууда. Это природа очень красивая, как это Центральная Азия, как Свисленд. Айтмакчы, буга чейин Travel.ru сайты КМШ чөлкөмүндөгү эң популярдуу жана жеткиликтүү тоо курортторунун рейтингин түзүп, анда Каракол лыжа базасы 15-тин ичинен 6-чы болгон. Айтмакчы, бул рейтингге айтылуу Forbes басылмасы дагы көңүл буруп басып чыккан эле. Анда Каракол лыжа базасында эс алуунун бир күндүк баасы 46 доллар деп эсептелген. Ал эми Кыргызстандын туризм департаментинин маалыматы боюнча өлкөдө 23 лыжа база бар жана алардын 19 иштейт. Ар кандай маалыматтар боюнча жеткен чегине жетти дегенде, бир лыжа базага келген туристтердин саны 5000ге чукулдашы мүмкүн. Биз албетте орточо эсеп үчүн эң төмөнкү көрсөткүч деп 500 кишини алабыз. Кыргызстандагы лыжа сезону орточо 4 айга созулат. Ошондо ар бир айдагы 8 эс алуу күндү эсептесек, бир сезондо 32 активдүү күн бар. Ошондо биздин эң орой эсептөөлөр боюнча бир сезондо Кыргыз тоолорунда 300 000 киши лыжа тебет. Муну жогорудагы рейтингде көрсөтүлгөн 46 долларга көбөйтсөк, 14 миллион долларга жакын акча айланууда. Бул эң аз дегенде. Албетте, бул өтө божомолдуу эсеп жана мында лыжа сүйүүчүлөрдү тейлеген кошумча тармактардын акча айлануусу эсептелген жок. Мисалга, Каракол лыжа базасына баргандар мейманканага токтошу керек. Жана шаардагы эң арзан деген мейманканалар 1000 сомдун тегерегинде. Үйрөнчүктөргө инструкторлор кызмат көрсөтөт. Профессионалдардын кызматы 1000 сом болсо, шыктуу жергиликтүүлөр 500 сомго эле үйрөтүшөт. Кафе-ресторандар баштаган тейлөө жана логистика тармактары. Айтор, тоодо активдүү эс алууга келгендер жайкы пассивдүү туристтерден айырмаланып, кызматтарды көп пайдаланышат дейт. Бул тармакта бизнес кылып жаткан ишкерлердин бири Сергей Макаров. И это дополнительно разные услуги, то есть это аренда снаряжения. Ошол эле жабдууларды арендага алыш керек. Пляжда жатыш үчүн болсо сизге атайын жабдуулардын кереги жок, туурабы? Логистикалык дагы кызматтар бар. Транспорттук кызмат. Мисалга, Караколго чейин жетүүнү башка туристтер тейлесе, Караколдон базага чейинки жолду башкалар тейлешет. Сергей өзү дагы Караколго келген лыжа сүйүүчүлөргө багыттап хостел, башкача айтканда конок үй ачкан. Эми тамак-аш жеткирүү кызматын иштеткен жатат. Айтор, тоо туризминин потенциалын азыр ар ким эле колунан келишинче колдонуп жатат дейт.
Ал эми муну комплекс өнүктүрүү үчүн чоң инвестициялар тартылып, инфраструктуралык шарттар түзүлүшү керектигин айтат. В Караколе, как и по всей стране, да, большие проблемы с электричеством. Караколдо баарыбыз билебиз, электр түйүндөрүнө кошулуу чоң проблема. Ошондой эле жергиликтүүлөр канча жылдан бери суу маселесин көтөрүп келе жатышат. Бул базалык шарттарда. Элестетсеңиз, номерде суу жок болсо кайсы туристтер келмегиле? Ал ошол эле мейманканага эмес, ошол шаарга, ошол өлкөгө экинчи келбейт. То, что ваш отель, он в этот город больше никогда не приедет. Мындан 1 жыл мурун Кыргызстанда тоо лыжа кластери долбоору ишин баштаган. Долбоор 2017 жылга чейин эсептелип, жылына Кыргыз тоолоруна 300 миңдей турист тартып, аларды тейлөө кызматтарынын аркасы менен 20 миң жумушчу орундарын түзүүнү пландаган. Албетте, лыжа сезону жыл бою созулбайт, бирок жылдын башка мезгилдеринде Кыргыз тоолорунун башка бизнес потенциалын колдонууга болот. Деги эле тоо туризминин потенциалы биз ойлогондон алда канча жогору дейт Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү каарманы, белгилүү ишкер, Айтулуу Шоро улуттук брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири Табыл Дегенбердиев. Ишкер деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте этнокомплекс курду. Комплекс улуттук ресторан, коттедждер шаарчасынан туруп, кышкысын жакынкы лыжа базага келген туристтерге, жайкысын салкын аба издеген шаардыктарга, ажалпысынан капчыктуу чет элдик конокторго багытталган. Капитал командасы өткөн жылдын жаз айларында барып, комплекстин курулушу менен таанышып, ишкердин тоо туризмин өнүктүрүү идеяларын угуп келген эле. Саламатсызбы? Кандай жакшы. Бир топ өтүрүп кеткенсиз го, э? Чийип аткам. Жердин чертежин чийип койдум. Бир топ өтө чырып кетиптирсиз тоого. Бир топ. Мына жер жыр калды. Могу жер карачы. Таза аба. Кайың мына боолар гүлдөгөндө мындай кооз чыгаш жок. Кышында эле мага окшоп өңсүп болуп калат экен, бирок жайдын күнү сага окшоп калат да. Мына шумдук болуп калат да. Жайдын күнү гүлдөйт. Мына жерге отурат, мына. Тегерет отурат, тегеретте. Бул жерде акчасы орточо мындай байлар ушул жерге отурат. Анан чөнтөгүндө акчасы көбүрөөктөр текка чыгат. Жогорулайбы? Эми жүрөм экинчи этажга чыгам, жүр. Эми тоонун боруна курулган. Түз жер жок бу жерде. Токой жок, ушул жер бар экен, мына тоонун боору менен кыркып анан ушуну куруп койдум мына. Бул тегереде балкон. Эми бул жагы эң кымбат бозуйда. Буга хан тоссоң да болот, Путин дап келсең да болот. Эрдоган дап келсең эс ой турган жер ушул жерде. Эми Кыргыздын кичине кооз жерин көргөзүп коюш керек да. Түшүндүңбү? Бейиште, мына бейиште ушул жерде айтат. Мына бейиш деген ушул. Мына бет бүт бозуй коюлат. Конок жатакана болот. Бу тоонун бооруна коем. Жер түзөлбөйт, ошол эчтекени бузбайм. Жөн эле мындай казыктарды коюп турулат эмир. Демек табигый көрүнүш сакталат экен да. Ал природа бузулбайт, анан тетиги өңгү тоону карап, токойду карап, жайлоону карап, оозун ачып арабтар анан кийин ошол жерден кеткиси келбей отурат да ыйлап. Акчасын жажып. Жанагы мактанган арабтар ошол жерге келгенде түшүнөт да. Жөн эле мактанып жүргөндөрүнчү. Анан жанагы буржана бирденке деген бар экен, 800 метр ошого чыгып алып мактанышат экен. Бул жер андан бийик да. Ал жер деңгээлинен 800 метр бийик экен. Бери 2000 метр жерде турган жерибиз 2000 метр. Тери 2500 метр. Бизде тоо толтура. Өмүрүм өткүчө 4-5 жерге ушундай курайын деп атам. Болгон акчам байлыгымды ошого салам, себеби деген бул айылдагы кыргыздардын экономикасынын өнүгүшүнө чоң салым экен. Ошол жерде айылдан этин алабыз, сүтүн алабыз, атын минебиз, келип иштешет ошол жерде, каймагын сатат, бүт баары өтөт да. Курутун сатат, анан главный берге деген жана байлар бизге келет, акчасын каяка таштаарын билбей кетип атпайбы. Бизде көрө турган Бишкектин эмнесине кызыгат? Бишкекти кызыгат турган эчтеке жок. Ысык көлгө барат, анан ысык көлдү көрүп эле атышат, бирок ысык көлгө баргандар тоого чыккысы келет. Мотон, мисалы үчүн, ысык көлдөн кем эмес потенциал, туристтик потенциал биздин тоолордун. Бирок тоого барсаң, жанагы ажаткана деген жок да. Алар деген бизге окшоп токойдун арасына барып келгенди түшүнбөйт, алар уялат андайданчы. Алар бир мындай атайын бир таза жерге барып отургусу келет. Анан биздин өзү ички туристтер деле келейин десең, мына аларчанын ичине барсаң, баса албайсың. Тагаланып жыгыласың. Эми чет элдик инвесторлор коркот. Алар чет элдик инвесторлор келип туруп жана алтын алардын пайдасы көбүрөөк да, мындан 5 эсе көбүрөөк да. Бат алып туруп алып кеткиси келет. Бу жерде деген биз кыргыздын бизнестерине керек, бизнесмендерине. Анын үчүн биз шартты билиш керек. Кайерге мен мисалы үчүн кыргызмын
жерин шартын билем. Анан кандай адамдар келерин да түшүнөм мында. Ошон үчүн мен куруп атам. Тогуп да эле аба үчүн жатат да. Көлгө эмнеге барасың? Көлгө эмнеге барат билесиңби? 2 күнгө барат күндө Бишкектер. Уктаганы барат. Көлгө мен түшпөйм, мен уктаганы барам. Көбү түшпөйт көлгө. Аба издеп барат, мояк ызыктан качыпчы. Түшүнбү? Өзбек күйүп атат, казактан күйүп атат. Эми казактын Жамбыл, Чымкент тетиги Кызыл Ордасы жатат. Ысык. Ошолор келсе, эми кымбат кылбай тоо туризми кылсак, тоо туризминин несі жакшы. Буяктан баягы элдей салып кетет, кымыз. Сүт ичирип ошону менен кызыктырыш керек экен. Бул мен өзүм ошону айыктым. Мен 20 жыл ооругам. Хронический бронхит болуп, астма болгон, аскалган, ошо басалчы эмесмин кышылдап. Азыр мен артыма кууп жетпейсиң. Ошо бээнин сүтү дары экен, адамдын иммунитетин көтөрөт экен. Туурабы? Ошон үчүн тоо туризм деген бул адамдын несі болуунуңдочу. Бул жанагы больницаңын да кереги жок, курорттун да кереги жок. Мен канча дары алдым, канча миңдеген 100 миңдеген акчалар кетти. Канча дарыландым. Суу самырдан бир боз үтүгө коюп, бир Бакиевке кошомат кылып, баягы Бакиевдин шайлоого барды жибергенден анан боз үтүгөнү бутулдум. Ошол жерде 10 күн кумуз иче койдум. Сүт иче койдум. Ошондо байкалдым, ошон жок болду, мына жокмун азыр. Жок. Эми жыл сайын сүт ичем. Өкмөттүн саясатын билбейм, мен өкмөт менен деле ишим жок. Өкмөт ушундай тоо туризмине мындай салам деген жерге жоктон жолун салып берип койсо, жок дегенде. Мен Кытайга бизнес кылып келгем, аякта каяка барсаң жолун берет экен, электричествосын тартат экен, анан суусун тартып берет экен, ошо инфраструктураны түзүп берет. Анан калганын бизнесмендер кыла берет. Туурабы? Өкмөт колдон келсе эле жолдос болсо эле болду. Эми муну жерди салып атам. Эми далай келет эмеспи? Папкасын көтөрүп. Я, кандай кылабыз депчи. Билесиң да. Могу ресторандарды курбайт болчумун. Бу жерде мен кымыз эле ичире турган жер кылайын деген, бирок лыжный база курулуп калып атат. Аны мен билген эмесмин. Ошону уккандан кийин аны жасап койдум. Жер келген адамдар байлар келет. Анан алар лыжы тепкенде, лыжы тебүүчү келбейт. Лыжы тепкенде да эс алып отуруп көңүл ачыш үчүн келет да. Комплекс болуш керек. Комплекс бар, анан бу жерде массажы болуш керек, бильярды болуш керек, бассейни болуш керек. Анан Крымга баягы саучуга жүрүп жаткан бир иностранецтен сураса, сурашпай киши келеби иностранецтен. Эми ал спортту көргөндөн кийин да бара турган жери барбы, ошого карата жараша болот депчи. Эс ала турган, көңүл ачып турган жер керек. Ошондо. Мону карачы, могу эмне деген жер? Соснада, э? Жок, могу да лиственница боларчы. Ай, булар шумдук кооз болот да. Шумдук. Жүрөм, бияка кирели. Мына буяндагы мына жактан чыгат кухнячы. Карабайсың, балбар мына бүтүн чыгып кетти. Могу жерге, могу жерге. Буга кереги жок. Могу эле момдоп тур, момдоп. Могу тийсиң да, кыры, могу жерде момдоп болсун. Анан могу сопка заты булар менен күндө сөгүшүп жүрө албайт да. Отту бир көкпөсө келет, катуу жагып ийет. Кыргызстанда билесиң, бу жерде немистер иштеген жок. Эне адамдын факторун жок кылбаса болот, кебетесиң карабайсың. Түтөт. Жок, баяктан кирип. Ой, мен жаксам эле түтөбөт, я. Кирип отур, эшиктен карап. Жана тетеш чак. Бул жерге эме кылышат, тиги барбекю. Ой, кийин муну дагы жанагы эжең ошо келчегим, директори, эми спорен директорду мен байкуш менен куруп бергенде эле билем. Анан ушундай керек дейт, бир жактан көрүп келип турду. Мага да жагып калды. Анан муну жасап койдук. Эми баягы кыргыз тили бир жактан үйрөнөбүз. Эми бу жерде бүт таза материалдар, натуралдык материалдар. Могу тактайды лакыт менен жаппай. Бул кедир деген жыгач, кымбат жыгач. Бул жыт чыгарып турат экен. Мен интернеттен окусам, бул кымбат жыгач экен. Анан бул деген абаны тазалап турат экен. Анан адамга да мындай жакшы эс алдырат экен. Чылып бир дарылык касиети бар экен да, кыргыздарда ыйык жыгач деп отуруп, кыдыр деп ошол. Анан бу жерге карагатты кейин деп атам, кожогатты кейин деп атам. Дагы бир алма бирдеге өрүктөрдө тигип коюн, өспөй, алдамайынча кызык эксперимент да. Тоодо эмнелер өсөт, эч ким муну кылып көрө элек да. Мисалы үчүн суу самырда биз алма өсөт деп ойлочу эмеспиз, кызыл ой дегенде. Көрсө өсөт экен да. Дарбыз пышат экен да. Мен кийин түшүндүк да. Балким мында деле өсөт. Берки деле өсүп калат, эми көрөм да. Мен аны текшерген киши жок да. Лондонда завод жок да, фабрика жок, эчтек өндүрбөйт экен. Мен таң калгам. Алар деген дүйнөнүн акчасын баарын чогултуп алган эл да. Банковый система бар, финансовый система, каржы системасы көп өнүккөн аябай. Анан соода садык, туризм башка эчтеке жок жерде. Ошо да. Жок эчтеке башка.
Ой, тоонун баары бош жатпайбы? Көлдүн тегерегинде тоолор бош жатат. Могу чүйдүн тегерегинде тоолор бош. Бошко бараткан жоонун тоолордун баары эми буруп атышат, бирок айга чоң акча салыш керек да. Көп жеринде свет барган эмес да. Мына ушундай өкмөт деген ушундай кооз жерлерди таап, ошо жерге жолун салып, ошо жерге светин алып барып, анан конкурс жарыялап туруп ошону сатсын. Жерди участокты бөлүп, керек болсо проектин жасап, анан мындай, анан ошону сатсын да мындай. Же болбосо ошону салбай туруп, ошонун проектин жасап, момундай жол салабыз, момундай кылабыз, ким алат деп туруп анан ошо жер сатсын, мага ошонор бараны алабыз да. Анан кийин ошентип өкмөт менен чогуу иштесек, анан ошондон кийин экономика өнүгөт. Эсептеп деле көрсөңүз керек, балки мисалы үчүн ушул туризм өзү, анын ичинде тоо туризми мисалы үчүн кыргыз экономикасынын канча бөлүгүндө тартып кеткен? Биле албайм аны. Менин оюмча 10%, 15% тартышы мүмкүн деп ойлойм да. Мындай. Орой айтканда себеби деген өзгөчө көл тарап, чүйдүн тоолору, анан нарын ушундай жерлер бар. Соң көлдө эле эми аны дагы үйлөр жасадым биякта. Соң көлгө да кийин ачам го. Жүктөп барып жүктөп кетмечи. Кышында иштебейт да аякчы. Эми таштап койсоң деле соң көлгө да куруп койсок болот. Бирок азыраак да. Убактысы азыраак да. Мына азырынча биринчи могу шаарга жакын жерлердин перспективасы аябай жакшы. Шаардагы адамдар бар эс алат да, мына ар бир капчыгайга куруш керек, ушуну айтыш айнат. Берге батпайт эл. Батпайт. Кийин көрөсүң, могу жерге батпайт. Мен көзүм жетип турат аны. Мен айткандай эле болот. Азыр мисалы үчүн ошол тоо туризмдин канча потенциалы колдонулуп атат деп ойлойсуз? Нөл да. Жок да. Ой, жок да. Кандай көрбөсүз каякта бар. Тоо туризм лыжный базалар эле курулган. Аны реклама кылыш керек. Аны деген жанагы кымыздын касиеттерин айтыш керек. Анан кымыз деген ал сүт менен могу жердин сүтү менен суу самырдын сүтүнүн эки башка да. Мен ошон үчүн мунун төрүндө жайлоо бар экен, ошого чыгарайын дедим элерди. Суу самырдын сүтү башка болот. Соң көлдүкү башка болот. Асайды кандан жакшы болот. Бетеге жеген бээнин сүтүнүн дарылык касиети да күчтүү болот да. Эми анын туристтеринде түрлөрү бар да. Мындай бийик, ушундай токою жок жерге барып эс алгысы келет, бийик жерди көргүсү келет. Ушундай жерлер бар. Соң көл мисалы үчүн аябай каркыра, шумдук жер. Ушулардын баарына курса, эми ага мен өмүрүм жетпейт да. Мен карып калбадым мен. Эми азыр жаш болсом, бир 30та болсом баарына жетишмекмин. Эми аны билбейм анан. Бирок мен ошол 3-4 жерге ушу жасап кетейин деп атам. Эми ал мындан башкача болот. Кийинкиси башкача болот. Түрлүү кылып, проектisi башкача болот. Бири-бирине окшоштурганда болбойт да. Бул Кэпиталдын 2015 жылдагы алгачкы чыгарылышы болду. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен жаңы жылда жаңы ийгиликтерди каалайбыз.